Интернет желесіндегі сайттардан алынған ақырқы маалыматтар менен сайтқа саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөлөт Таштанбекұлы айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'та, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Пара менен дуба бийликти колдоп жатабы? Өкмөт башчынын кол буттары каяка чейин соймолоп кеткени белгилүү. Эми Абылгазиев каякта булганыч иш жасаса да, эң биринчи дуба окуп бата кылып, анан баштай турган болуптур. Абылгазиевдин көлөкөлөрү: Иманкадыр Рысалиев, бажасы, ачык өкмөт долбоорунун жетекчиси, 5000 евро айлыкты эмчүү эле. Ерназар Иманкадыр уулу КТ Мобайл уюмунда жетекчинин орун басары болуп, 5000 доллар айлык алып иштей баштаган. Учурда кызматынан кетти. Азиз Абылгазиев, иниси, саламаттыкты сактоо министрлигинде баңгизатты тейлөө тармагында иштейт. Талайгүл Сабырбекова, өкмөт башчынын бажасынын аялы, Эргене коомдук фонддун жетекчиси, жылына онкология оорусун алдын алуу боюнча өкмөттөн 1,5 миллион сом алып турат. Өкүл баласы Финполдо иштейт. Алло дегенде эле иштерди ары бери кылып бүтүрүп салат. Кыргыз поштасынын биринчи орун басары Урматбек Жакыпбеков, өкмөт башчынын инисинин күйөө баласы экени да айтылууда. КТ Мобайлды түптөгөнгө чоң салым кошкон. Жол, транспорт министрлигинде тайкелер иштесе, башка бажалары, достору өкмөттүн аппаратында иштейт. Ал эми кызы Америкада окуйт. Анын окуусуна бери жагы эле дегенде 25 000 доллар жылына сарпташат. Айткандай, кызы бойдок. Туган туушкан жердештери каякта иштейт экенин айтып олтурсак, тизме 2 метр болуп кете тургандай деп жазат Nazar News Чекит KG сайты. Бир да суроо берилген жок. Парламенттик коалиция Акрам Мадымаровду колдоду. Парламенттин көпчүлүк коалициясы вице-премьерликке Акрам Мадымаровдун талапкерлигин колдоду. Аны коалицияга премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тааныштырды. Өкмөт башчы Мадымаровдун Баткенде иштеп көйгөйдүү жеринен билерин айтып, андыктан чек ара маселесин теске ала тургандыгын белгиледи. Жыйынга төрагалык кылган Иса Өмүркулов талапкерди суроо жообу жок колдоого депутаттардан сунуш түшкөнүн айтып, добушка койду. Натыйжада бир да суроо берилбей колдоо тапты. Бирок депутат Улукбек Ормонов суроо жоопсуз каралып калганына наразычылыгын билдирип, аны колдогон депутаттардын саны да аз болгонун айтты. Мындан улам ал суроо берүүгө чакырды. Деген менен Өмүркулов анын сунушун канааттандырган жок. Акрам Мадымаров өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү болуп иштеп жаткан. Ага чейин мамлекеттик кадр кызматын жетектеген. Ал кечээ өз ыктыяры менен арыз жазып кеткен Жеңиш Разаковдун ордуна көрсөтүлүүдө. Чек ара маселесин тескеп келген Жеңиш Разаков Спутник Кыргызстандын кабарчысына үй бүлөлүк себептерден улам вице-премьерлик кызматын тапшыруу чечимин кабыл алганын айткан деп жазат Спутник агенттиги. Аскар Акаев Кеминге келип баласынын 40-лыгын өткөрөт. 5 февралда экс-президент Аскар Акаевдин баласы Айдар Акаев көз жумду. Анан укук коргоочу Токтайым Үмүталиева Аскар Акаев Кыргызстанга келип, баласына 40-лыгын өткөрөт деп билдирди. 8 февраль күнү Москва шаарында Кыргыздын туңгуч президенти Аскар Акаевдин туң уулу Айдар Акаевди акыркы сапарга узатуу зыянаты өттү. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев Аскар Акаевке жеке телефон чалып көңүл айтты. Белоруссиянын биринчи президенти Станислав Шушкевич, Украинанын экс-башчысы, Кыргыз Республикасынын экс-президенти Курманбек Бакиевтер Аскар Акаевдин үй бүлөсүнүн аза кайгысын тең бөлүштү. Бүгүнкү күнгө чейин дүйнөнүн 4 бурчунан көңүл айтуу телеграммалары келип жатат. Кыргызстандан экс-мамлекет катчы Ибраимов, экс-премьер-министр Апас Жумагулов, экс-премьер-министр Танаев, Болот Жанузаков, Кубанычбек Жумалиев, Болот Абилдаев, Курманбек Осмоновдор акыркы сапарга узатуу зыянатына катышты, деди укук коргоочу. Ага кошумча Россиянын Кыргызстандагы элчиси Аликбек Жекшенкулов барбагандыгын айтты. Ал эми акыркы сапарга узатуу зыянатында диаспоралардын лидерлери жана аксакалдар Айдар Акаевдин 40-лыгын мекени Кеминде өткөрүүнү жана Аскар Акаевди Кеминге барууну сунуштады. Бирок Аскар Акаевич ушундай жоопкерчиликтүү убакта бийлик кырдаалды курчутуусун каалабайм деди. Аксакалдар биз эл алдында да бийликтин алдында да жоопкерчиликти мойнубузга алабыз деп айтышты. Аскар Акаев өз мекенине кайтып келиши керек. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кыйын кырдаалда. Аскар Акаевке айкөлдүк кылса Кыргызда султан сөөгүн кордобойт деген сөз бар. Өткөн балит тарыхты жаап салып, биз жаңыча кадам таштап чоң ийгиликке жетип, Акаевдин билимин элге пайдаланышыбыз керек, деди Токтайым Үмүталиева деп жазат Аргумент Чекит KG сайты. Экинчи аялдыкка жаш кызды алган депутаттар.
Акыркы кезде окууну толук аяктабай турмушка чыккан кыздардын саны арбын. Өзгөчө Араван районунда эрте турмушка чыккандардын жана көп аял алгандардын саны жогорулаганын депутат Искендер Гайыпкулов жогорку кеңештин атамекен фракциясынын кезектеги жыйынында көмүскөдөгү көйгөй катары көтөрүп чыкты. Анын айтымында аталган райондун жашоочулары кыздарын 9-класстан кийин эле мектепке жиберүүнүн ордуна турмушка узатып коюшат. 9-класстан кийин окугандар аз. Жаштардын билим деңгээли өтө төмөн. Ата-энелери кыздарын мектепке жиберишпейт. Дароо эле мейли 2 же 3 кылып турмушка беришет экен. Жергиликтүү чиновниктер ачык эле 2 жана 3 аялдыкка алып жатышат деп билдирди эл өкүлү. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын жыйынында үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышы талкууга алынды деп жазат Компромисс Чекит KG сайты. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түзгөрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'та, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Туйбаева туйлаганын койбоду. Мамлекеттик каттоо кызматында Туйбаева Айнура аттуу айым бар. Баягы коопсуз шаардын камералары сүрөткө тартып алган. Ошол айым уна мамлекеттик ишканасына өзүнүн кишисин алып бара албай эле убара тартып жүрөт. Акыркы жетекчиси Алымжан Козубаевдин айтымында Туйбаева коллективдин баарын чогултуп алып, Алымжандын үстүнөн арыз жаздыртыптыр. Ошондон кийин Козубаев барбаган жери калбаганын айтыптыр. Түшүндүрмө бере берип чарчаганын да кошумчалады. Негизи Туйбаеванын унанын мурунку жетекчиси Коеналиевди кодолаган эске түшөт. Ою жаман орун басар минте берсе унага жетекчи турабы деп жазат Факты Чекит KG басылмасы. Депутаттар кес-кес кесиптешин куттуктап Розагүл карматышты. Бүгүн 12 февралда жогорку кеңештин жыйынында депутаттар жогорку кеңештин депутаты Курманкул Зулушевди 50 жашка толушу менен куттукташты. Анда спикер Дастанбек Жумабеков күн тартибиндеги маселелерди талкуулоонун алдында Курманкул Зулушевди куттуктап сөз сүйлөдү. Урматтуу депутаттар, кес-кес кесиптешибизди сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн атымдан юбилей менен кызуу куттуктап, ага чын ден соолук, узун өмүр, депутаттык ишмердүүлүгүндө мындан ары да зор ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер деп спикер сөз сүйлөдү. Курманкул Зулушевди кесиптештери куттуктап, ага куттуктоо баракчасын жана роза гүлүн карматышты. Белгилей кетсек, жогорку кеңеште ар бир депутаттын туулган күнүн куттуктоо салтка айланып калган деп жазат Назарnews Чекит KG сайты. Кордайдагы окуя боюнча Назарбаев үн катып, кыйын күндөрдү эстеди. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев 11 февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында Кордайдагы окуя боюнча алгачкы жолу пикирин билдирди. Болуп өткөн окуя менин тынчымды алууда. 30 жыл аралыгында биз оор күндөрдү баштан өткөрдүк. Казакстанда 130 ишкана жабылып, 2,5 миллион адам жумушсуздукка кабылган эле. Азык-түлүк тартыш болуп, үйлөргө жылуулук берилбей калган. Бул кыйынчылыктардын баарын бирге жеңдик. Ал кезде биздин көп улуттуу калкыбыз биригип туруктуулукту камсыз кылбаганда, бүгүн биздин өлкөгө чет өлкөлүк инвесторлор келмек эмес. Казакстан элинин ассамблеясы жана анын аймактардагы өкүлчүлүктөрү мындай учурлардын алдын алышы керек. Бул биздин жалпыбыздын ишибиз, деди Назарбаев деп жазат Арба Чекит KG сайты. Коронавируска каршы алгачкы вакцина качан чыгары айтылды. Коронавируска каршы алгачкы вакцина 1,5 жылдан кийин гана чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Адханом Гебрейесустун сөзүнө таянып РИА Новости билдирди. Вакцина иштеп чыгуу изилдөө иштеринин өтө маанилүү бөлүгү, бирок ага көп убакыт талап кылынат. Анткени менен биз азыр таптакыр алсыз эмеспиз. Бүгүнкү күндө илдетти жуктуруп алууну алдын алуучу жолдор бар. Мисалы, биринчи вакцина 18 айдан кийин жарыкка чыгат. Ага чейин вируска каршы колдоо бар мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана турабыз, деди ал. Акыркы маалыматтар боюнча коронавирустан каза тапкандардын саны 1000ден ашты жана жуктуруп алгандардын саны 42638 адамды түздү. Сакайып кеткендер 3996 киши экени айтылган. Ошондой эле Кытайдан тышкары 30га жакын өлкөгө тараган деп жазат Назарnews Чекит KG сайты. 7 каналдын социалдык тармактагы баракчаларынан орун алган өз балдарынан кордук көргөн эне аталышындагы биздин кабарчыбыз даярдаган материал көптөгөн көрүүчүлөрдүн үрөйүн учуруп, чоң талкууга жем таштады. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата айтылган сын пикирлер менен тааныштырабыз. Атам өлгөндөн кийин мени жем тойгон. Анын букенин Тайгараевде жашап, 4 баланы багып чоңойткон бурул эне учурда 70 жаш куракка барып калган.
32 жашында жолдошунан ажырап, балдарын өгөй атага ыраа көрбөй, турмушун жаңырткан эмес. Эми ыйлап сыктап өстүргөн балдарынан сый көрбөй, тескерисинче кордук көргөнүн айтып, көз жашын төгүп отурат. 32 yaşında ölüp kaldı. Aşkazan uğrup жүрөт, kulupka işten, ayırdan söv uğam. Bularga gel tamak kıldırıp, uruşpay. Ondan jep oturular. Jep oşuntem, uruşpay jep oturat. Gelsem şüntüröşüp, atqa oturuşat. Ayırdan жүгүрүп келip, bulardan kavarap ketem. Oşundip bakan baldarım oşundip. Mağa düşman oldu. Бурул эне бул тамда кичи уулу жана келини, неберелери менен чогуу жашачу. Бирок акыркы жылдары ички пикир келишпестиктер күч алып, өзүнүн уулу жана келини кол көтөргөнгө чейин барышкан. Мындай мамилеге чыдабай калган эне акыры сотко кайрылыптыр. Ең акыркы көп бала болуп, анан урду мени. Анан ең акыркы сотко бердим, айылдык сотко бердим. Чечим чыкпады. Өкмөткө бардым, участкага бардым. Эч чечим чыкпады. Акырында сотко бардым анан кийин. Сот анан чечип берди. Жалал Абад шаардык соту Бурул эненин арызын канааттандырып, ишти каарган апанын пайдасына чечип бериптир. Бүгүн аймактык сот аткаруучулар келип, турак жайды соттун чечимине ылайык бала менен келинди үйдөн чыгарып, тамды бошотуп беришти. Тайгараев аймактык башкармалыгынын Ботокараев көчөсүндө жайгашкан 9-үйүнөн башка турак жай бербестен чыгаруу жөнүндөгү аткаруу барагы бизге 2019-жылдын 23 декабрь күнү аткарууга келип түшкөн. Бул боюнча карыз коргоо өз ыктыяры менен чыгуу үчүн сунуш берилген. Сунуштун мөөнөт бүткүчө карызго чыккан эмес. Бүгүнкү күнгө мажбур аткаруу коюлган. Бүгүнкү күнү келсек, карызкор өз ыктыяры менен үйүнү бошотуп койду. Азыркы учурда бул үй арыздануучу Бекташева Бурул эжеге өтөт. Уже үйдөн чыгаруу жөнүндөгү аткаруу өндүшү бүгүн бүтөт. Атайын үй бүлөдүк зорлук көрсөтүү боюнча жоруктар деген кодекс бар. Жоруктар боюнча алар атайын жарымага тартылат. Суммасы көрсөтүлгөн ал жерде. Ошол боюнча тартылат. Бирок ошол учурда эми апа атасы балам экен кыйналбасын деп баягы келишип, кой дуарызым жок деп бүтүп калып атат иштерчи. Тайгараев айыл тургундары бул үй бүлө боюнча кабары бар. Келиндердин каяша мамилеси ушул күнгө жеткиргенин айтышууда. Биз былтыры 2019-жылы соцадис Усенин Жолсу акайкыбыз келип кеткенбиз. Ошол арыз менен кайрылган экен эже. Ошо балдарды чыгарам деп келин. Биз келдик, ошол биздин байкашыбызча келин менен ыркы жок окшойт. Балдары жакшы балдары бар эженин. Эженин 3 уул 1 кызы бар. Балдар жакшы тарбия көргөн, жакшы бар. Биздин оюбузча ошол келин менен ырк келишпестен болуп жатат. Жалал Абадта эне балдардын мүлк талашып соттошуусу акыркы 5-6 жылда катталган эмес. Ал эми өз апасына кордук көрсөтүп жүргөн бала менен келинден интервью ала алган жокпуз. Биз барган учурда алар башка батирге баш калкалап кетти дешти. Бизге жеткен маалымат боюнча алар энеден кечирим сурап, кайра чогуу жашоону көздөп жатышыптыр. Дамир Кубанычбеков, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад шаары. Энесин сыйлай албаган балада балабы, келинине сөз деле жок экен. Байкуш эне жүрөктү эзип ийди го. Балдары да, кызы да Кудай алдында кечирилгес күнөө кылышыптыр. Жаман эне жок. Ар бир эне балдарын кандай түшүк менен чоңойтот. Алар да эне, ата өздөрүнүн балдарынан мындан өткөн кордук көрөт. Айланып өз баштарына тиет. Баарыбызда бала бар. Ыйманын тилейли. Жакшынакай энеңер бар экен, барктап албайсыңарбы? Ошончо силерди окутуп, чокутуп, үйлөнтүп койгон экен. Ал сиз энеге кол көтөргөнү уят да. Өмүр бою өкүнүп өтөсүңөр акылыңар болсо. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'тагы жана Instagram'дагы баракчаларына да кошулууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.